Ипотекалык үйлөрдүн баасы 7 эсеге түшүп, 1 чарчы метри $300 болушу керек. Мындай билдирүү албетте ар бир жаранга жагымдуу болуп, кимди болбосун кубандырбай койбойт. Бирок бул сөздөр чыныгы экономикалык эсепке эмес, жөө жумук экени турган иш. Мындай куружалык сунушту мурдагы депутат Султанбай Айжигитов социалдык тармактар аркылуу жарыялаган. Алдыда анын жагымдуу билдирүүсү эмне үчүн реалдуу шартта ишке ашпасын фактылар менен көрсөтөбүз. Азыр Борбор калада сатылып жаткан үйлөрдүн чарчы метри $1,5 же андан да көп болууда. Сөз ремонту жок үйлөр жөнүндө болуп жатат. Мамлекеттик ипотекалык компания болсо даяр. Ремонту менен үйлөрдүн чарчы метрин орточо $900 сатып жатат. Бул баа азыркы экономикалык шартта эң төмөнкү көрсөткүч болуп саналат. Анын үстүнө үйлөр баштапкы төлөмү жок берилүүдө. Ал эми Султанбай Айжигитов сунуштаган $300 эмне үчүн реалдуу эмес? Чыгымдарын эсептеп көрөлү. Эң жөнөкөй эле көп кабаттуу үйдүн курулушу үчүн курулуш материалдарына цемент, арматура, кыш, терезе, чатыр жана башкалар, инженердик коммуникацияларга, электр жарыгы, суу, канализация, лифт, тепкич, балдар аянтчасы, документтер, жумушчуларга кеткен чыгым $300 алда канча көп кетери факт. Ал эми чарчы метри $300 болгон көп кабаттуу үй куруш үчүн биз жогоруда атап өткөн курулуш материалдары бекер, коммуникациясыз, лифтсиз, бекер иштеп бере турган жумушчу күчтөр керек. Мындай жомоктоо эле болбосо мүмкүн эмес. Султанбай Айжигитовдун президент Садыр Жапаровго кайрылуусун Азизбек Салибаев аттуу жаран жарыялаган. Анда мамлекет куруп жаткан ипотекалык үйлөрдүн баасын арзандатуу, бюджеттен бир да акча сарптабастан, ошол эле кезде мектеп бала бакчаларды, атүгүл завод фабрикаларды 6 эсе арзан баада куруу мүмкүнчүлүгү жаралары сыяктуу бир нече сөздөр жазылган. Бул сөздөргө Султанбай Айжигитов менен посту жарыялаган тарапташы гана ишенбесе, башкалары өрдүк учуруп жатканын сезишти. Азыр курулушта иштеп жаткан бир дагы жаран $300 иштебей калды го. Анан кантип арзандатып беришет, ой жетпейт. Хайп, Айжигитов деле билет, Жапаров деле билет, эл деле билет. Бул куру сөздөр. Жөн эле ботко аралаштырмай. Ушуга бергилечи. Салып көрсүн. 1 квадрат метрин $300 салат бекен же тили эле сайрайт бекен. Кокус 2 балдык жер титирөө болуп кетип, салган домугулап, элди кырып салса, анда да кеч болуп калат да. Дагы бир жагдай. Эгерде Султанбай Айжигитовдун сунушу чындап эле ишке ашчу болсо, анда анын каржылоо булагы кайсы? Курулуш чыгымдары кантип кыскартылат? Мамлекетке же бюджетке кандай жүк түшөт деген маселелер ачык айтылмак. Бирок анын кайрылуусунда бул суроолордун бирине да так жооп жок. Анын ордуна ал жумушчу топ иштеп чыгыш керек деп жүктү оодарып койгон. Демек сөз конкреттүү механизмдерге эмес, жөн гана кооз ураандарга гана таянган. Мындан улам Султанбай Айжигитовдун бул сунушу адатынча элдин үмүтүн, эмоциясын ойготууга гана багытталган десек жаңылышпайбыз.